анан. Атабыз эртең кетип атат. Билем. Рахмат. Öşay. Toktogula. Toktogula, kantet. Ay. Kana, baskıla, baskıla. Мариям кайда? Ал келатат. Sen be Maryam. Бүгүн үйүр кандай? Дөт барын жакшы деп айтты. Жакшы, эң жакшы. Мариям, эми мен жокто апаң эжең үшөңөрдө чоң жоопкерчилик. Билем ата. Мен керектүүнүн баарын кыла алам. Сен бойго жеттиң. Сен биз менен дайыма болбойсуң, өзүң билесиң. Ата, мен кеткенге шашпайм. Ооба. Мен бөлөм Жунус. Кечинде мени менен сүйлөшкөн. Эмне жөнүндө? Сен менен анын уулу Энох жөнүндө. Тойду ойлонууну сунуштады. Үлпөт той? Ага эмне дедиңиз? Алар жакшы үй бүлө. Анын баласы Энох жоопкерчиликтүү жаш жигит. Бирок мен ага кантип дием? Сен эмне деп турасың? Ал мага таптакыр окшош эмес да, ата. Биздин оюбуз эки башка. Оюңар эки башка? Мага бир нерсени айтпай жатасың. Ал сага жаман мамиле кылдыбы? Жок, албетте жок ата. Андай эмес. Жакшы, анда муну кеткенге чейин бүтүрөйүн. О, апа, Энохко турмушка чыга албайм. Бул туура эмес. Кандай туура эмес? Дүйнө жаралгандан бери бул туура болуп келген. Мен бөлөм Жунус жакшы үй бүлө, а Энох мыкты жигит. Мен татынакай Мариям кызым. Эмнеге туура эмес? Бирок ата, ал Исага ишенбейт да. Сен мага күлүп жатасыңбы? Мен бул Назареттик Исага ишенбейм. Сен эмне? Өз атаңан баш тартасыңбы? Сен жана курдашың экөөң кызыма эмне деп койгонсуңар? Мариям, эжеңе барчы. Сенин кызың Енох Исага ишенбегендиктен ага тийбейм деп баш тартып жатабы? Мен билем, сен кызыңа эң жакшыны каалайсың, Муса. Сен ага тандаганга мүмкүнчүлүк берсең болот. Тандаганга? Энох эң жакшы тандоо. Ал кадыр барктуу жаш жигит. Анын атасы мен тууганым, менин бөлөм. Ал мага сунуштады. Алар Мариямды жактырып жатышат. Башкага караганда сага
Жунус менен макулдашуу оңоюраак эмеспи? Ооба, оңоюраак. Жашоомдо жок дегенде бир нерсе оңоюраак болбойбу? Ал сен үчүн оңоюраак, Муса. А Мариямгачы? Бул өмүр бою да. Өмүр бою жалгыз болуп калсачы? Бейрутка эртең кетесиң. Ал болсо жапжаш. Муну келгениңде сүйлөшөлү. Келбей калышым мүмкүн. Наумду эстечи. Кой, антип айтпа. Мен багуучуңармын. Үй бүлөнүн башымын. Мен бул жөнүндө ойлонушум керек. Аюп менен Дөөт бул жакта калат. Дөөт. Аны эртең камап коюшу мүмкүн. Мен бул жөнүндө кам көрөм. Кантип? Унутуп койдуңбу? Кандай жаман болгонуңду? Мен аны унута албайм. Кудайга ишенишибиз керек. Ал кам көрөт. Ал кантип кам көргөн? Ал дайыма кам көргөн. Мына ушунда кам көргөн. Мен эми жок болом. Муса, Мариямды ойлочу, анын сезимдерин түшүнчү. Бул ишти кое турчу. Кудай кам көрөт. Жунус бирөмө, эми эмне дейм? Бир нерсе ойлоп табаарсың. Ал эмне деди? Кабатырланба. Менимче кеткенге чейин ал эч нерсе деле кылбайт. Малдай болуп калышыбызды каалабайм. Эмне деген турасың? Ушул таңда Жакып өгүздөрдү айдап жатты. Алар бир моюнтурукка чегилсе да, экөө эки тарапка тартып жатышты. Бирок ордунан жылышпады. Энох экөөңөр ошондойсуңарбы? Ошондой эмеспи? Мен Исага ишенем, а ал болсо ишенбейт да. Туура айттың, Мариям. Анан сенин эжең кандай? Чарчады, ооруп атат. Бирок багынбай эле. Эч нерсе эмес. Жаман сезип жатса демек бала жакшы эле экен. Мен атамды сагынам. Ооба. Атам жакшы. Бирок ал Исага ишенбейт. Баары өз убагында, кымбатым. Мен кээде түшүнбөйм. Энохко тийбейм деп атамды капалантам. Меники туура деп үмүттөнөм. Бирок андай болбосочу. Биздики туура эмес болсочу. Ыйса туура жол экенин кантип билсе болот? Анын сөздөрү чындык экен кайдан билем? Анткени алар 1000 жылдар мурун алдын ала айтылган. Кудай дүйнөнү жаратканда Адам менен Ово ага каршы күнөө кылышкан. Кудай аялдын тукуму жыландын башын жанчыйт деген. Бир күнү анын тукумунан бирөө күнөөнүн жана шайтандын бийлигин талкалайт. Ыйса келгенге чейин көп жыл мурда Кудай пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Ышая пайгамбар Машаяктын кыздан төрөлөрүн жар салган. Михей пайгамбар мындай деп айткан. Ал Бетлехемде төрөлөт.
Анын мааниси нан үйү. Ыйса биздин үмүтүбүз жана азыгыбыз. Ошондой эле Ышая пайгамбар айткан. Машаякты жек көрүшүп, четке кагышат. Ал биз үчүн азап чегип өлөт деген. Бизге келүүчү азаптарды өзүнө алып кыйналган. Башыбызга келчү кордукту көтөргөн. Ал күнөөбүз үчүн жараланып, биз үчүн жазаланып кыйналган. Бирок анын азап чегүүсү аркылуу куткарылдык. Анын жараттары аркылуу биз айыгуу алдык. Ошентип Ыйса уятыбызды өзүнө алды. Ал өлгөндөн тирилип, обого убада кылгандай, шайтан менен өлүмдүн бийлигин жок кылды. Ыйса өз жашоосу, өлүп тирилүүсү аркылуу Кудайдын убадаларын толугу менен аткарды. Мариям, биз жазууларга ишенсек болот. Алар чындык экени далилденген. Бул Кудайдын сөзү. Кудайдын руху менен жазылып, сакталып келген. Өз сөзүн Кудай ар дайым таза сактаган. Сөзү биз үчүн азык. Наныбыз нандан да артык. Элчи Павыл ыйык жазуунун баары Кудайдын руху менен жазылганын чындыкка үйрөтүү, күнөөлөрдү ашкерлөө үчүн, оңдоо үчүн, туура жашоого пайдалуу экенин жазган. Сиз Ыйса жана ыйык жазуу жөнүндө айтып жатканда мен ишенем. Бирок бул ишенимди жүрөктө дайыма кантип сактайм? Ишенгенимдей болуп кантип жашайм? Мариям, бул сенин жолуң. Кудайдын сөзүнө ишенгенди жана баш ийгенди үйрөнүп ишенимде өсөбүз. Эгер сен күнүгө Кудайга өзүңдү тапшырсаң, сага керектүү ишеним менен акылмандуулукка ээ болосуң. Дөт, жакшы элесиңби? Кантип жакшы болоюн? Агриппанын сепилин куруу үчүн атам бизди таштап кетип жатса. Дөт. Мен кетиш керек экенимди билесиң да. Дөт уулум, сен болсо энеңе, бир туугандарыңа кам көрүшүң керек. Уулум, ушуну убада кыл. Аракет кылам, ата. Мен сага ишенем.
Ата, жакшы барыңыз. Кудай сен менен болсун. Ушул сыяктуу болгон абалга сиз кандай карайт элеңиз? Мария маанилүү нерселерге атасы менен макул болбосо дагы, ага кантип сыйын көрсөтүп жатты. Мариямдын шектенүүсүн жеңгенге апасы кантип жардам берди? Чындыкты кантип аныктап биле алабыз? Ишеним менен шектенүү жөнүндө бул эпизод эмне айтат?